Төкөлдөштүн 4 кызынын бири кыргыз эл артисти, Кыргыз Республикасынын баатыры Сабира Гүмүшалиева 1917 17 мартта Айтулуу Төкөлдөш айылында жарык дүйнөгө келген. Борбордогу мектепти аяктагандан кийин Фрунзе техникумуна тапшырып, аны ийгиликтүү бүтүргөн соң 1934 тартып Кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенген. Ушундан кийин Сабира Гүмүшалиеванын өнөрү өркүндөп, актрисалык чеберчилиги артып, театрга болгон кызыгуусу күч алып, бүтүндөй жан дүйнөсү менен искусствого сүңгүп кирип, кыргыз жана казак фильмдеринде элдин эсинен кеткис не бир сон спектакльдерде жүздөн ашык ролдорду жаратып, өзүнө түбөлүк урагыс эстелик тургуза алган. Сабира Гүмүшалиева Кыргыз драма театрына кабыл алынган соң, алгачкы жолу Касымалы Жантөшевдин Кара Чач пьесасында башкы каарман Кара Чачтын ролун ойногон. 1957 театр искусство жаатына мыкты эмгек сиңиргендиги үчүн Сабира Гүмүшалиева СССРдин